Бүт өмүрүн билим берүү тармагын өнүктүрүүгө арнаган Каныбек Исаковдун акыркы сапарга узатуу зыйнаты Ош мамлекеттик университетинде өттү. Коштошуу зыйнатына келгендердин саны 500гө чукулдады. Алардын катарында аталган окуу жайдын жалпы окутуучулары, эмгек жамааты, шакирттери, жогорку кеңештин депутаттары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн көрүүгө болот. Алгач профессордун басып өткөн жолу өмүр баян айтылды. Андан соң жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров, Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев Каныбек Исаковдун билим берүү тармагына кошкон зор салымын эскерип, Исаковдун жакындарына көңүл айтты. Коштошуу митингине келгендер көз жаш алып, анын билим берүү тармагындагы жасалбай калган иштери уланаарын айтылды. Биздин шаардын жетекчилигине областтын министрликтен, өкмөттөн келип атышат. Ушул сөз берүүгө уруксат этесиздер. Биринчи сөз Ош шаарынын мэри урматтуу Сарбашев Талайбек Насырбековичке берилет. Урматтуу калайык калк, бүгүн кыргыз эли орду толгус чоң жоготууга учурап отурабыз. Каныбек Абдыбаситовичтин өмүр баянын азыр уктук, мунун кайталоонун кереги жок. Бул жерде кече уккандан бери канча миңдеген кыргыз эли, анын ичинде ушул окуткан жаштары, студенттери кайгырып турабыз. Эл кайгырып турабыз бардыгыбыз. Каныбек Абдыбаситович бир эле Ош мамлекеттик университетин эмес, өзүңүздөр күбө болгондой Ош шаарын да өзгөрттү. Каныбек Абдыбаситовичтин кылган эмгектери Ош шаарынын бардык жеринде көрүнүп турат. Мына бүгүн ушу билим тармагында чоң боштук пайда болду. Акыркы ушул мен 5 жылда область шаарды жетектесем, ушу 4 жылда жакын экөөбүз бирге иштештик. Өмүр баянда айткандай, аябай идеяга бай. Ушу билим берүү тармагына көп жакшы өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Мындай иштерди жасайбыз деп ойлор аябай мындай жакшы эле. Оор, кыйын мезгилдерде мына 1 жылдан ашыгыраак билим берүү министри болуп иштеп, ал жерде дагы кылган иштерине мына кесиптештери, замандаштары, жалпы кыргыз эли күбө болду. Ушул жерде көп жакшы эмгектерди кылды. Мен эмне деймин? Ушу жакшы адамдын өмүрү кыска деп айтылып жүрөт. Мына 51 жашында кыргыз элин таштап, ушул акыркы сапарга өзү узап кетип атат. Мен Ош шаары мэриясынын атынан, өзүмдүн атыман терең кайгыруу менен туугандарына, балдарына, кыздарына, кесиптештерине, замандаштарына, жаштарга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Каныбек Абдыбаситовичтин жаркын элеси биздин кыргыз элинде, мен ойлойм, түбөлүккө сакталат. Анын ичинде Ош шаарынын элеси түбөлүккө сакталат деп ойлойм. Кош болуңуз агай, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Кудайым бейиштен орун берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Түнү бою уктабай өтө оор бир учур болду да. Мындайча айтканда, Каныбек агай деп айтылган сөздү агай деген ардактуу атка жетүү өзү кыйын экен да. Мындайча айтканда, агай десе Каныбек агайдын
аты сөзсүз аталат экен да. Каныбек агай чындыгында Ош мамлекеттик университетин Кыргызстандын 29 жылдык тарыхында эң жогорку деңгээлге жеткирген бирден бир окуу жайы, жогорку окуу жайы болду десем мен жаңылышпайм. Коштошуу митингине келгендер көз жаш алып, анын билим берүү тармагындагы жасалбай калган иштери уланаарын айтылды. Каныбек Исаковдун агасы Жаныбек Исаков жалпы элге ыраазычылык сөзүн айтты. Таныган достору, агалары, агайлары, эжелери ушунчалык менен бар экен, иним бар экен, ушуну сыйлап, акыркы зыйнатка узатуу үчүн келгениңиздер үчүн чоң рахмат сиздерге. Мен дагы сиздерге айтарым, жакшы жаман айтышканыңыздар болсо, кечириңиздер ошону. Иним үчүн кечирим сурайм мен сиздердин астыңыздардан. Исаков Каныбек Абдыбаситович 1969 жылы 4-июнда Ош облусуна караштуу Ноокат районундагы Кызыл Тейит айылында туулган. Эмгек жолу 1986 жылы Ноокат районундагы Бел Өрүк колхозунда кызматкер болуп иштөөдөн баштаган. 1987 жылы Ош мамлекеттик университетине тапшырып, 1993 жылы артыкчылык диплом менен аяктаган. 1988-1990 жылдары советтик армияда кызмат өтөгөн. Ал Ошмуга жетекчи болуп келген кезде окуу жайды гүлдөтүп өнүккөн мезгили башталган. Анткени шаар аймагына жаңы окуу жайдын имараттары, окуу корпустары курулган. Учурда Ошмуда жыл сайын 30 миңге чукул студент билим алат. Каныбек Исаков окуу жайдагы эмгек жолун 1993 жылы баштагандан тартып окуу жайдагы миңдеген инсандарга устат болгон. 2018 жылы мен окуу жайга тапшырып жатканда агайды ошондо тааныгам. Агай улуу инсан, мыкты, биздин атабыз болчу мынтип айтарда. 30 миң студенттин атасы. Биз агайды руханий жактан сүйөбүз. 20дан ашык имараттарды бизге салып берди. Биздин клиникабыз бар. Ошолорду салып бергенине биз ыраазыбыз. Жана илимге, билимге кошкон салымы агайыбыздын азыр боштукта турат. Биз агайыбызды сүйөт элек. Биз агайыбызды эми сагынабыз. Эми агайды айта берсек көп нерсеси бар. Мыкты оратор, мыкты мотивация берет эле агай бизге. Жаштарды колдогон агай болчу. Каныбек Исаков 1993-1997 жылдары Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинде мугалим болуп иштеп, 1995 жылы Нур гезитинин башкы редактору болгон. 1997-1998 жылдарда Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинин деканынын орун басары. 1998 жылы ректордун тарбия иштери боюнча жардамчысы. 2000-2005 жылдары коомдук тарбия иштери боюнча проректор. 2005-2006 жылдары мамлекеттик тил боюнча проректор болуп иштеген. 2006-2011 жылдары Ош мамлекеттик гуманитардык институтунун ректору болсо, 2011-2019 жылдары Ош мамлекеттик университетинин ректору кызматын аркалаган. 2019 жылдын 11 сентябрынан 2020 жылдын 14 октябрына чейин билим берүү жана илим министрлигин жетектеген. Исаков 2011 жылы докторлук диссертациясын жактаган. Филология илимдеринин доктору, профессор, көп сандаган монографиялардын, илимий иштердин жана публистикалык макалалардын автору болгон. Агай бул чоң ийгиликтердин, жаратман иш аракеттердин, идеялардын автору катары дайыма Ош мамлекеттик университетин алдыга сүрөп чыккан эң таланттуу жетекчи катары кыргыз элинин жүрөгүндө элеси түбөлүккө сакталат деп ойлойм. Анан ошол иш убагында агай кайсы тармакта, кайсы жерде иштебесин, ошол жердеги иштин майын чыгарып, өзүнүн жетекчилик көрөгөчтүгү менен, өзүнүн адамдар менен мамиле табуучулугу менен, жөнөкөйлүк менен билимдүүлүктүн айкалышын алып буруштуруп, ушинтип ар бир адамдын мондой тамырын тарта билип, анын эмнеге жөндөмдүүлүү экендигине карата ага өзүнчө бир тапшырмаларды берип, ушундай уюштуруучулук жагы аябай мыкты агайыбыз эле. Агай ушул Ошмуда иштеп турганда журналистика адистигине аябай чоң көңүл бөлдү.
агайдын түзмө түз кийлигишүүсү менен бир канча биз ал жерде лабораторияларды ачтык, ал жерде техникалык база чыңдалды. Каныбек Исаков кечээ 12 ноябрда Бишкектеги ооруканалардын биринде каза болду. Маалыматтарга караганда 51 жаштагы мурдагы министр коронавирус чугузуп алгандан кийин пневмония диагнозу менен ооруканада жаткан. Маркумдун артында 1 оол 3 кызы калды. Анын сөөгү бүгүн өзү туулуп өскөн Ноокат районундагы Кызыл Тейит айылында жерге берилди.